Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін 2019 жылы шыққан бир тууган аттуу тасманы көрөбүз. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда аталары согушка кетип, балдары каралбай калган учурда эч кимди таштабай жалгыз калган балдарды асырап алышчу. Анда эмесе бул тасмада так эле ошондой тагдырлардын бирин көрөлү. Только настоящий батыр может отдать свою жизнь, чтобы спасти другую. 1944 жылы экинчи дүйнөлүк согуш учуру күзгү айлар. Советтер Союзунун жоокерлеринин бара жаткандыгын көрөбүз. Арасында мурутчан кыргызбы, казакпы белгисиз айтор. Көзү чымшыйган биздин туугандарыбыздын бири жолдо бара жаткан жерден иттин үрүп жаткандыгын көрөт. Анда ит ал жерде бара жаткандарга белги бергенге аракет кылып, аларды өздөрү жака чакырып, жанагы жоокер итти ээрчип эле ал кирген үйгө кирип барды. Көрсө буга чейин ал жерде душмандар басып үйдүн ээлерин өлтүрүп салышкан экен. Анда ит кайра очок жакты тырмалагандыктан каарманыбыз ошол жакта бир нерсе бар окшойт деп, очокту ачып ичине бекинип жаткан кичинекей кызды алып чыгат. Анда кыз катуу коркуп калгандыктан каарманыбызды кучактап, "Ата, сен келдиңби? Мен сени аябай күттүм го. Мен бул жакта катуу жүрөгүм түшүп калды" деп эле сүйлөй берет. Бирок каарманыбыз ал кыздын согушка кеткен атасы эмес болчу. Анткени бул аймак Украина аймагы болуп, кыз дагы Украина улутунда болчу. Ошол мезгилде эле кадр алмашып, биз Россиянын өтө бир суук жагында жайгашкан, бир караганда кыргызга окшогон сүйлөгөн сөздөрү деле кыргыздай Башкир улутундагы аялды көрөбүз. Бул аялдын аты Канбика, анын 4 жашар Ямил деген баласы бар. Алардын үй бүлөсүндөгү атасы дагы согушка кеткендиктен үйдөгү жумуштардын бардыгы Канбикага түшүп, отун алганча уулун чанасына олтургузуп алып сүйрөп жөнөйт. Биз ушул жерде Канбиканын күйөөсү Ямилдин атасы буга чейин украин кызды куткарып калган жоокер экендигин билебиз. Көрсө ал согуш башталганда эле аялынын боюнда бар экендигине карабай кетип, Ямил төрөлгөндөн бери атасын такыр эле көрбөптүр. Ошентсе дагы апасы баласына атасы тууралуу ар дайым айтып берип, анын баатыр экендигин эскертип, ал бизге жакында келет деп үмүттөрү такыр үзүлчү эмес. Ошондой күндөрдүн биринде Ямилдин чоң энеси келип аны карап Канбика шаарды көздөй кетти. Ямил өзү кичинекей эле бала болгондугу менен шарты катаал жерде чоңоюп, кичинесинен эле мал багып апасына жардам берип, чыйрак неме эле. Сыягы жанагы элдин баласын карачы деген сөз так эле ушу Ямилге туура келет окшойт. Анткени ал чоң энесине жардам берип, жаңы туулган козулар сууктап өлүп калбасын деп үйүнө алып кирип коет. Ура, а бауырсак сделаешь? Бауырсагын да Бауырсак сделаю, я ладушек Коймагын да напеку. коерман. Ямил бош убагында досу менен биргелешип бекитип койгон канттарды алышып, экөө чөптүн үстүндө олтуруп алып, кантты кезек менен жалашып, шириндигинен ырахат алып турушчу. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыздын үйүнө Гүлчөлүү деген кат жеткизген аял келет. Анда катты Ямил алып, бир мезгилде чоң энеси чыгып катты көрүп, кат сабаты жок болгондуктан анда эмне жазылгандыгын билбей айылдын аксакалы Мансурга жөнөшөт. Анткени айылдын Мансур деген тургуну окуганды билет эле. Бирок өкүнүчтүүсү катта орус тилде жазылып, Мансур аксакал араб тилде окуй алат экен. Анда Ямил катты көтөрүп алып, мен мектепке барып мугалимдерге көрсөтөйүн. Алар орус тилди жакшы окуса керек деп катты көтөрүп алып чуркап жөнөп, бирок ал мектепке жетпей эле көчөдөгү балдар аны көрүп калып кичинекей болгондуктан теңсинишпей, "Сага азыр мектепке барганга эрте, биринчи чоңоюп алчы" деп эле кашага илип салышат. Бул убакта кат жеткирген Гүлчөлүү айылдын ар кайсы тургундарына катын жеткирип, кээ бир каттар согуштан келгендиктен күйөөлөрүнүн өлгөндүгүн билишет. Бир мезгилде эле каарманыбыздын илинип турганын айылдын тургундарынын бири көрүп аны түшүрүп, "Ямил, андан сиз орус тилди билесизби?" десе, жанагы адам "Ооба" деп жооп берип, катын окуп берет. Көрсө кат шаарга кеткенине көп убакыт болгон каарманыбыздын апасынан келеттир. Апасы катында "Мен 16сы келемин, мени ат менен тосуп алгыла" деп жазган болот. Көрсө 16сы эртең болуп тосуп ала турган мезгил келип калыптыр. Бул убакта апасын сагынган Эмилдин уйкусу такыр келбей, ага чоң энеси Темирбек баатыр тууралуу жомок айтып берип, жаш бала бир мезгилде уктап кетип, эртең менен ойгонсо эле апасы келип калыптыр. Кайттылар. Приехали. Эмил чуркап эле апасын тосуп чыгып, апасынын жалгыз эмес экендигин көрүп, бир мезгилде апасы өзү менен алып келген кичинекей кызды баласы менен тааныштыра баштайт. Биз ушул жерде бул кыз буга чейин Эмилдин атасы куткарып калган Аксана экендигин түшүнөбүз. Анда мындай аймакка биринчи жолу келген Аксана көзү көк, чачы сары болгондуктан каармандарыбызды көрүп таң калып, Эмилге болсо апасы бул эми сенин бир тууган эжең болот. Ага жакшы мамиле кылгының десе, каарманыбыз аябай кубанды. Анткени ал көптөн бери бир тууганым болсо аны менен чогуу ойнойт элем деп ниет кылып жүргөн. Ошондуктан Аксанадан такыр көзүн албай
кармай карап тамак жеген учурда дагы ага тамагын берип, нанын дагы кошо берип анын келгендигине ичинен аябай эле кубанып жатты. Бир мезгилде айыл аксакалы Мансур аялы менен ал жерге керебет алып келет. Ал каармандарыбызга кайрылып, бизге аталарыбыз үйрөттү эле, айылга 6 жашар бала келе турган болсо, андан 60 жашар аксакалга бара алсын. Бул силердин үйүңөргө келген конокко бизден белек деп жанагы керебетти жайгаштырып, Канбика тамак ашын ырастап үйүнө кошуна колоңдор келип, каарманыбыз болсо дагы деле Оксанадан көзүн алган жок. А мы люди простые. Так что нам Кечинде үйгө кошуна колоңдор келишип, тамактанып олтуруп калышып, каармандарыбыз кичинекей кызды багып алгандыгы үчүн мамлекет тарабынан аларга бир чыпта ун берилет. Көрсө Ямилдин атасы кызды таап алгандан кийин аны балдар үйүнө берүүдөн баш тартып, аны багып алууну чечип аялына жөнөтүп жиберген болот. Ямил болсо кечинде досу Маратты чакырып ага мактанып, мен эми карындаштуу болдум. Анын аты Оксана, эртең менен келсең сени тааныштырам деп кабарын берет. Ошентип таң аткан мезгилде биринчи ойгонгон Ямил Оксананын жанына келип аны ойготуп, аны менен баарлашууга аракет кылып, анча-мынча билген орусча сөздөрүн сүйлөп, Оксанага башкир тилин үйрөтүүгө аракет кыла баштайт. Бир мезгилде Марат келсе, каарманыбыз аны Оксана менен тааныштырганга аракет кылса, Оксана такыр эле унчукпай, Ямилдин дагы Мараттын дагы бир дагы сөзүнө жооп берген жок. Бир мезгилде Ямил өзүнүн оюнчуктарын алып келип Оксанага белек кылып, аны менен ойноого аракет кылып жатса, Оксана дагы деле унчукпай олтура берди. Бир мезгилде эле терезе жабылып кетип, Оксана чочуп эле керебеттин астына кире качат. Көрсө анын үйүнө немецтер келип, туугандарын өлтүрүп койгон мезгилде катуу чочуп калган экен. Ошондуктан Ямилге немецтер келип каш деп айтса, Ямил немецтер деген кимдер деп такыр түшүнбөй, чочуп калган Оксананы дагы керебеттин алдынан чыгара албай коет. Бир канча убакыттан кийин гана Канбика келип Оксананы керебеттин алдынан чыгарса, Оксананын көзүнөн жаш агып кетти. Ошол учурда Ямил апасына суроо салып, атасынан көптөн бери кат келбей калгандыгын айтат. Анда апасы жамандыкты ойлонбогонго аракет кылып, эми согуш учурунда кат жазганга мүмкүнчүлүк деле болбой калат. Балким бир учурда каттарын топтоп жазып калар деп Ямилди соротту. Ошентип арадан убакыт өтүп, кыштын ызгар суугу кетип, жаз келип калган. Айлана жашылык айланып, күн дагы жылый баштаган болчу. Каарманыбыздын досу Марат келип ага окторду таап алгандыгын көрсөтүп, буга чейин буюмдарды бекиткен жерине алып барып, окторду дагы бекитейин деп жаткан мезгилде алардын буюмдарын Оксана таап алып, шекерин жеп жатыптыр. Анда Ямил менен Марат аны коолап жөнөп, Оксана бир мезгилде алардын шекерин толугу менен эле жеп салат. Каармандарыбыз буга чейин аяп 2-3 жолу гана жалап кайрадан бекитип жаткан шекери жок болуп, алар бул жолу бекитип жаткан баштыгын башка жака бекитишти. Ошол мезгилде эле айылдагы балдардын бири бул жака немец туткундарын алып келишиптир деп эле ошол жака чуркап жөнөшөт. Анда Ямил Оксананы дагы ал жака айтып алайын деп, бирок Оксана такыр эле баруудан баш тартып, каарманыбыз ага жини келет дагы олтурсаң олтура бер деп эле эшикти бекитип кетип калат. Бул убакта айылдын балдары бекинип алышып, туткунга түшкөн немецтердин иш кылып жаткандыгын көрүшүп, арасынан кээ бирлеринин атасы согушта өлүп калгандыктан жанагы немецтерге жиндери келе башташат. Ошондуктан алар таштарын алып алып, тамактанууга олтуруп калган туткундарды ургулай башташты. Бул убакта үйдө олтурган Оксана очоктон чыгып жаткан түтүндү байкап, эшикке такыр чыга албай, түтүнгө деми кысылып бир мезгилде эле терезени сындырды. Бул убакта терезенин сынганын уккан Мансур дароо эле ал жака чуркап келип, Оксананы куткарып калып, Канбика дагы келип Оксананын бир кырсыктан тирүү калгандыгын түшүнөт. Бул убакта үйгө келип калган Ямил туура эмес кылып койгондугун түшүнүп, апасынан кечирим сурап, бирок апасы ага катуу жини келди деп айтып, баласына көңүлүн бурбай койду. Мамочка, прости, мамочка. Анда каарманыбыз туура эмес иш кылып койгондугун түшүнүп, чөпкө барып жатып алып, бир мезгилде Оксана ага нан алып барып берет дагы, андан соң апасы келет. Көрсө бул убакта каарманыбыздын атасынан кат келиптир. Катта атасы Карим үйүндөгүлөр менен амандашып, өзүнүн тирүү экендигин айтып, баласы Ямилге сен үйдө жалгыз эркексиң, апаңды дагы Оксананы дагы жакшы карагының, сен менин баатырымсың деп салам жолдоптур. Муну көрүп турган Оксана туугандары жок экендигине ичинен аябай сыздады. Бирок бул убакта Оксана ал жердин жашоосуна көнүп, башкир тилин дагы үйрөнө баштап, бир мезгилде эле жоокерлер айыл аралап туткундардын биринин качып кеткендиги билинет. Анда 3 каарманыбыз биригип алышып, биз качып кеткен немецти табышыбыз керек. Ямил сөз баштап, токойдун ар жагында өңкүр бар экендигин билемин, немец ошол жака бекинсе керек. Жүргүлө ошол жака баралы десе, Марат такыр баргысы келбей, бирок Ямил оюнан кайтпай, жанагы өңкүрдү таап барышып, бирок ал жактан эч кандай немец таппай эле жергиликтүү тескөөчүнү табышат. Көрсө жаш балдардын айылдан кеткенине өтө көп убакыт болуп, немец туткуну болсо эртең менен эле кармалып, айылдагылар жаш балдарды издеп тескөөчүгө дагы кайрылышыптыр. Ошентип тескөөчү каармандарыбызды кечкиргенде гана үйүнө алып келип,
Маратты апасы көк чубугун көтөрүп алып эле коолап жөнөйт. Канбика болсо тескөөчүгө ыраазычылыгын билдирип үйгө кирип чай ичип кетиңиз деп сунуштап, биз ушул жерде үйгө кирген тескөөчү украиналык экендигин түшүнөбүз. Анткени ал украин тилинде ырдай баштаган мезгилде Оксана аны көрүп калып, өзүнүн тилин таанып украин тилинде тескөөчүгө даттана баштайт. Ага немецтер менин апамды дагы, чоң энемди дагы, чоң атамды дагы өлтүрүп салды. Анан дагы уйларыбызды алып кетип калды. Атам болсо согушка кеткенден бери кабары жок. Мен аябай жалгызсырадым десе, тескөөчү кичинекей кыздын көз жашын көрүп чыдай алган жок. Бирок арадан бул күндөр дагы өтүп, Оксана башкир тилинде эркин сүйлөй баштап, Ямил менен бир туугандай болуп, экөө биргеликте көңүлдүү ойноп жүрүшкөн. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз Оксанага өзүнүн сырын айтууну чечип, биз Марат экөөбүз жакында согушка кетебиз, ал нерсеге атайын баштык ырастаганбыз. Ал жакта керектүү буюмдарыбыздын бардыгы бар. Досум экөөбүз согушка барабыз дагы атама жардам берип, немистердин бардыгын жок кылабыз. Анан атамды тирүү алып келебиз, бирок бул сырды сен эч кимге айтпагының. Мен сага ишенейин десе, Оксана жооп берип, жок силер ал жака барбай эле койгулачы. Ал жакта бардыгы өлүп жатышат деген сөзүн айтат. Бирок Ямил оюнан кайтпаган бала эле, ошондуктан досу Марат менен биргеликте күндөрдүн биринде согушка аттанат. Алар алыс эмес жерде жайгашкан поездга барышып, аскердик техникалар жүктөлүп тургандыгын көрүп, күзөтчүлөрдөн жашырынып жанагы поездга чыгып алышты. Бир мезгилде поезд кыймылга келип эле каармандарыбыздын сапары башталат. Арадан канча убакыт өттү, белгисиз поезд токтоп, каармандарыбызды уктап жаткан абалда табышып, аскер башчы Юнус Алиев эки каарманыбыздын поездга чыгып алган максатын билип, аларды убактылуу бөлмөлөрдүн бирине камайт дагы бала жоготкондор тууралуу маалымат издей баштайт. Бул учурда камалып олтурган Ямил дагы деле арткага кайтууну ойлонбой, биз мындан нары согушка качышыбыз керек. Мен азыр терезени ачамын дагы бул жерден чыгып кетип калам, артыман сен чыкканың досум. Бизди эми эчтеке токтото албайт деп терезени ачып, ал жердеги темир торду көрүп, мындан башым батса эле башка жагым батып кетет деп башын батырат дагы, бирок далы такыр эле батпай коет. Ошентип Ямил же сыртка чыга албай, же ичкерге кире албай эле тыгылып калды окшойт. Милиционер кайда? Зови дяденьку милиционера. Я больше не могу так стоять. Эмил башы тыгылган абалда таң атканга чейин туруп, эртең менен апасы ал жака издеп келип, балдарды аман эсен таап, кайрадан эле шайтан арабага олтургузуп алып үйүнө алып жөнөшөт. Анда жолдо бара жатып Оксана Эмилге: "Сен согушту оңой көрүп жатат окшойсуң. Согушта фашисттер менин апамды өлтүрүштү, согуш деген жаман нерсе. Ал жакта өлүмдөр болот" деп каарманыбызга түшүндүрүүгө аракет кылат. Бул убак 1945-жылдын май айы болчу. Күндөрдүн биринде кат жеткиргич күлчөлүү кыйкырып айылга жар салып, согуштун аяктагандыгын, фашисттерди Советтер Союзу жеңгендигин билдирет. Бул куш кабарды укканда айылдагылардын бардыгы кубанып, тез эле ал жерде майрам башталып, мектептин жанында тургундар чогулуп алышып майрамдап жатышкан. Анда каарманыбыздын апасы Канбика эмнегедир ыйлап жатты. Көрсө Ямилдин атасы Оксананы куткаруу учурунда ал жакта фашисттер менен атыша башташып, ага ок тийип ошол жерде каза болгон экен. Бул тууралуу Канбика билип, бирок баласына жеткире албай калп эле атасынан каттарды келгендей кылып, өзү жазган катты калп эле атаңдан келди деп окуп берип койчу. Анда муну уккан Ямил кайгысына чыдай албай ал жактан качып жөнөп, артынан жетип барган апасына: "Демек атамдын өлүмүнө Оксана күнөөлүү экен да. Мен эми аны бир тууганым деп айтпаймын, ал биздин үйүбүздөн кетсинчи. Мен аны жөн гана Оксана деп атаймын" десе, апасы баласын сооротуп: "Балам, чыныгы баатыр бул бирөө үчүн өзүнүн жанын берген адам. Атаң экөөбүздүн чыныгы баатырыбыз, анткени ал Оксананы куткарам деп өзүнүн жанын берди. Сен баатырдын баласысың" деп Ямилди өзүнө келтирип, бирок Ямил дагы деле өмүрү көрбөсө дагы атасынын өлүмүн кабыл ала албай, аны келетте үйдүн там башына чыгып күтө берет. Бирок убакыттын өтүшү менен каарманыбыз Оксананы кайрадан кечирип, алардын мамилеси мурдагыдай болуп, айылдын балдары суунун жээгинде ойноп жаткан мезгилде биз тасманын башындагы итти көрөбүз. Анда жанагы ит Оксананын үй бүлөсүнө тиешелүү болгондон ал дароо эле итти таанып калды. Бир мезгилде алыстан келе жаткан жоокер кыйкырып: "Бул жакта Каримдин үй бүлөсү жашайбы, билбейсиңерби? Мен ошолорду издеп жүрөм" деген мезгилде Оксана аны карап атасын тааныйт. Анда Оксана көргөн көзүнө ишенбей атасын бекем кучактап ыйлап, мындан соң айылдын тургундары чогулуп, биз Оксананын атасынын аты Петр экендигин билебиз. Ал өзүнүн окуясын айтып берип: "Мен согуштан кайтып келсем үйүм талкаланып калыптыр. Үйүмө кирсем тирүү жан жок, эчтекени түшүнбөй калдым. Бир мезгилде эле очоктун боорунан сиздин кызыңыз тирүү, ал Башкортостанда. Айдаров Каримдин үй бүлөсүнөн табасыз" деген жазуу бар экен. Ошондуктан сиздерге ыраазычылыгымды билдиргим келет. Менин кызымды батырып багып алдыңыздар. Бул окуяны мен эч качан унутпаймын, неберелериме дагы айтып жүрөмүн. Сиздер боорукер эл экенсиздер" деп каармандарыбызга катуу ыраазы болот. Бул убакта бир туугандай болуп калган эки каарманыбыз бири-бири менен коштошушуп, муну көргөндө мени эстеп жүрөсүң деп экөө бири-бирине жакшы көргөн буюмдарын алмашышат. Анткени эртеси күнү Оксана атасы менен биргеликте үйүнө кетмек.
Эртеси күнү айылдын тургундары толугу менен чыгып Оксана жана анын атасы менен коштошушуп, аларды узатуу үчүн каарманыбыз апасы менен кошо жөнөйт. Анткени алар Оксананы поездга чейин жеткирүүнү каалашкан. Ошол мезгилде эле биз жагымдуу окуяга туш болобуз. Көрсө Ямилдин атасы Карим өлбөй эле согуштан кийин тирүү калып, унаалардын бирине түшүп алып үйүнө кайтып келе жаткан мезгилде аялы Канбика аны дароо таанып калат. Папа, это же мой папа. Мой папа. Ошентип тирүү кайтып келген Каримди көргөн үй бүлөсү болуп көрбөгөндөй кубанып, Петр дагы анын тирүү экендигине сүйүнүп, кызын куткарып калгандыгы үчүн ыраазычылыгын түздөн-түз билдирет. Бир мезгилде унаанын айдоочусу поездга кечикебиз деп айтып, Петр кызы менен ал жерден кетүүгө шашылып, кетип жаткан Оксанага Ямил кыйкырып, биз сенин үйүңө сөзсүз конокко барабыз деп коштошот. Ошентип төрөлгөндөн бери атасын көрбөй, аны 5 жыл күткөн Ямил акыр аягы максатына жетти окшойт. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, адамдарды улутка жана урууга бөлбөй бардыгына бирдей жакшы мамиле кылалы. Атай! Атай!